Баткен шаарынын мэриясы унаа жолдорун капиталдык оңдоодон өткөрүү үчүн тендер жарыялады. Мамлекеттик сатып алуулар порталынын маалыматына ылайык, шаардын Исхак Разаков көчөсүн оңдоп түзөөдөн өткөрүү пландалууда. Тендердин суммасы 27 миллион 900 миң сомду түзөт. Конкурска катышуу үчүн билдирүүлөрдү 2-октябрга чейин жиберүү керек. Ош шаарындагы санитардык ченемдерди сактабаган 10дон ашык мекеме жабылды. Шаардык мэриянын маалыматына караганда, калктын саламаттыгын коргоо боюнча координациялык жумушчу топ соода жайлардын санитардык, эпидемиологиялык, ветеринардык санитардык ченемдерин жана эрежелеринин сакталышы боюнча рейд жүргүзүүдө. Рейдтин алкагында аныкталган мыйзам бузуулардын натыйжасында 5 суулуулук жана косметологиялык салон, 4 тиш дарылоочу борбор, 5 медициналык дарылоо бөлүмү жабылып, санитардык талаптарды сактабагандарга жеринде тиешелүү актылар түзүлүп, эскертүүлөр берилди. Белгилей кетсек, рейдке Ош шаарынын мэриясынын тиешелүү бөлүмдөрүнөн, Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун, ветеринардык кызматтын, монополияга каршы кызматтын, адистештирилген мекемелердин жана ведомстволордун жетекчилери жана адистери катышты. Текшерүүлөр сентябрдын аягына чейин уланат. Кыргызстандын аймагында 11-17 сентябрга чейинки аралыкта 19800 жол эрежесин бузуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыктан билдиришти. Маалыматка ылайык, бир жуманын ичинде 301 мас айдоочу кармалган. Андан тышкары документи жок унаа башкарган 253 учур, унаанын терезесин караңгылаттуу 33, жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эреже бузуулар 825, транспорт каражаттарын эксплуатациялоо эрежелерин бузуу 3001, авто ээн баштык 3, белгиленген ылдамдыктан ашуу 4849, башка жол эрежелерди бузуу фактылары 607, ал эми ар кандай жол эрежелерин бузган 1397 автоунаа айып роосуна киргизилген. Жасалма Шенген визасын даярдоо жана сатуу менен алектенген чет өлкөлүк жарандар кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирет. Маалыматка ылайык, Пакистандын МР жана АВ аттуу жарандары ири суммадагы акчалай сыйлык алуу үчүн Пакистандан келген туристтерге Италиянын жасалма Шенген визаларын туруктуу сатуу каналын уюштуруп, Казакстан, Россия, Беларусь аймактары аркылуу Европа өлкөлөрүнө жөнөтүүнү пландаштыргандыгы аныкталды. Аталган жарандар кармалып, УКМК тергөө абагына киргизилди. Аларга карата тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Өткөн ишембиде тагыраак 16 сентябрда Ата Бейит мемориалдык комплексинде 2022 жылдын сентябрында Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде орун алган окуялардын 1 жылдыгына арналган митинг реквием өттү. Курман болгондорду эскерүүгө күч түзүмдөрүнөн жана укук коргоо органдарынын жетекчилери, Кыргыз Республикасынын УКМК чек ара кызматынын өздүк курамы келди. Митинг реквием баатыр чек арачылардын күмбөзүнө гүл чамбар коюу менен башталды. Каза болгон жоокерлерге багыштап Куран окулду. 1 жыл мурун 2022 жылдын 16 сентябрында Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде кагышуудан 51 аскер кызматкери курман болгон. Алардын 42-си чек арачылар. Белгилей кетсек, курман болгондордун үй бүлөлөрүнө ушул кезге чейин ар тараптуу колдоо көрсөтүлүп келди жана мындан ары да көрсөтүлөт. Аларга улуттук мыйзам чегинде каралган камсыздандыруу төлөмдөрү төлөнүп, турак жайлар берилген. Мындай митинг реквием Кыргызстандын бардык облустук чек ара башкармалыктарында өткөрүлдү. 14-15 16 сентябрь күндөрү Кыргыз мамлекетинин тарыхындагы эң трагедиялык күндөрдүн бири болуп эсептелет. Себеби ошол күндөрү мамлекетибиз тарыхында болуп көрбөгөндөй биздин мамлекетибизге чоң агрессия жасалып, мамлекетибиздин чек арасы 15 жерден бузулуп кирип, түздөн-түз мамлекетибиздин эркиндигине, коопсуздугуна, эгемендигине жана чек ара бүтүндүгүнө коркунуч келген. Ошол маалда биздин баатыр чек арачыларыбыз, аскер кызматкерлерибиз бардыгы биригишип 49 аскер кызматкери каза болгон, 13 жай жаран каза болгон жана биздин аскер кызматкерлеринин күжүрмөн эмгегинин негизинде, көрүлгөн чаралардын негизинде душмандар чек аранын сыртына чыгарылып, мамлекетибиздин бүтүндүгү сакталып калган. Жана ошону менен бирге мамлекетибиздин бир дагы метр жерин душмандарга калтырбастан бардыгын өз ордуна калыбына келтиргенбиз. Ошол маалда каза болгон биздин жоокерлерди эскерүү күнү 2 күндөн бери бардык мамлекетибиздин булуң бурчтардан жүргүзүлүп атат. Ар бир облустарда жүргүзүлүп атат. Мына Баткен облусунда жүргүзүлүп атат. Жана ошонун негизинде бүгүн ушул Ата Бейитте дагы ушул маселе боюнча эскерүү жүргүзүлдү. Булардын ошо өсүмдүүлүгү жылына 3 сантиметрден 5 сантиметрге чейин.
Бул көчөттү жылдар бою баладай бапестеп өстүргөн токойчулардын түйшүгү да оңой эмес. Каракулжа токой чарбасынын жийде питомнигинде ийне жалбырактуу жана мөмөлүү көчөттөрдүн 25тен ашык түрү бар. Асты 10 жылдан ашык убакыттан бери өстүрүлүп жатса, арты быйыл гана отургузулган. Бул негизги максатыбыз элдин көчөткө болгон муктаждыгын камсыздандыруу. Азыр өзүңүздөр билесиздер, базар экономикасында элдер мурункудай башка жактан сатып албай, токой чарбасына элге бүтөндүктөрүнөн гарантиясы менен өсө турган көчөттөрдү алып атышат да. Элдер уже быйла үйрөнүп калышты бугачы. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, бизде көбүнчө азыр элдин суроо талабына байланыштуу ийне жалбырактуу көчөттөргө көбүрөөк басым жасатабыз. Өлкөдөгү жашыл мурас өнөктүгү башталгандан бери көчөттөргө суроо талап күчөдү. Ийне жалбырактуу жана мөмөлүү дарактардын акыркы сортторун алып келип жатышат. Себеби токой чарбасында өстүрүлгөн көчөттүн кепилдиги бар. Алар атайын биогумус менен азыктандырылып топурагы менен кошо берилет. Көчөттөрдү базар экономикасына ылайыктуу көчөттөрдү тиге баштадык. Ошону көргөнүңүздөр, бул келечекте биз 1-2 жылдан кийин питомниктерди өстүрүп алсак, келечекте быйылкы 1,5 миллион көчөт саттык, 3 жылдан кийин 4 миллион 5 миллион көчөткө сатабыз деген максаттарыбыз бар. Ошон үчүн бүгүн биз жашыл мурас көрктөндү жашылдарды боюнча районду толук биз камсыздайбыз. Ондан тышкары Өзгөн району, Ош областы боюнча кээде ушу түндүк областтарга, райондорго атайын алып атат. Андан тышкары Өзбекстан, Тажикстандарга чейин ушул көчөттөрүбүз реализация болуп кетип атат. Бир убактарда токойчу болуунун кадыры жок болсо, азыр алар үчүн сонун шарттар түзүлдү. Айлык акы 3 эсеге көбөйүп, иштөө үчүн мында керектүү техникалар толук менен камсыздалды. Тоонун башында мындай бүт шарты бар заманбап үйлөр салынып берилди. Ошо мына быйыл ошо бүттү бардыгы, бизге уже өткөзүп берди. Кудай кааласа сатпадык таяр. Каракулжа токой чарбасынын жалпы аянты 72 000 гектардан ашык. Токой баскан аянтын 9 000 гектарга жакын. Алар негизинен арча жана жаңгак токойлору. Учурда жаңгак баскан токойлор 1000 гектарга жетти. Токойчулардын айтымында азыр жаңгакты кыюуга тыюу салынгандан бери ал жыш өсүп жана жакшы мөмө бербей калды. Бардыгы жыш болуп, жаңгак токой басып кетип туруп, жаңгагыбыз терек болуп кетип атат да. Анан ошого эгерде кыюу болсо, биз ошону келечекте мөмө бере турган багытта жаңгактарды өстүрүп алышыбыз керек. Негизи бул биздин эккенибиз келечекте жаңгак мөмөсү ала турган токой болушу керек да. Эл арасында азыр түшүнүк да өзгөрдү. Мурдагыдай мыйзамсыз дарак кыйгандар азайган. Отун керек болсо чарбага кайрылып, жараксыз дарактарды кыйып сатып алып кетишет. Антимонополиядан бизге баа коюп берген. Бир куб отундун баасы 500 сом, анан сак отун деп коет. Сак отундун бир кубу 250 сом. Ошонун негизинде бизде барып через бухгалтер, азыр бардыгы банк болуп калды. Биз реквизитти беребиз, банкка төгүп келишет. Ошонун негизинде токойчу келип, атайын ошо көрөгөн жерлерди көргөзүп, токойчунун көзөмөлү менен гана берилет. Токойчунун үйү азыр Каракулжада 4 токойдо салынды. Көчөт өстүргөндөрдүн кирешеси да жылдан жылга жакшырып барат. Ал үчүн жакшы шарттар да түзүлүп жатканына кызматкерлер ыраазы болушууда. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.